Москвада жашап, иштеп жүрүп жыйган мүлктөрүңүздү сүрсүтпөй, батирден батирге көчкөндө төгүп чачып жоготпой, айлыңызга бат-бат жиберип туруңуз. Бул үчүн 12 жылдан бери Москвадан Кыргызстанга жүк ташуу менен алектенген Зайырбек Маматкаримов аттуу туруктуу ишкерди сунуштайбыз. Зайырбектин машиналары мыкты, кызматкерлери жооптуу, кампалары кенен, жүктү үйүңүздөн алат. Ар бир 7 облусубузга чейин барат. Ар бир аманаттын амандыгына кепилдик берет. Кызмат акысы буюмуңуздун көлөмүнө жараша 500 рубльдан башталат. Байланыш номерлары +7 926 788 70 70 +7 929 624 63 64. Польша Украинадагы жаңжалга кийлигишүүнү каалап жатканын айтты. Польшанын лидерлери НАТОнун коргосундагы коалиция түзүп, Украинадагы жаңжалга кийлигишүүнү пландап жатышат. Алар өздөрү ойлогондой тарыхый жерлерин кайтарып алгылары келет. Бул тууралуу РФ лидери Владимир Путин Коопсуздук кеңешинин жыйынында билдирди. Польшалык лидерлер НАТО кол чатырынын астында коалиция түзүү менен Украинадагы конфликтиге түздөн-түз кийлигишүүнү каалап жатышы мүмкүн. Максаты Украинанын майлуу сүттүү жерин тартып алуу. Алар бул өлкөнүн батыш тарабын өзүнүн тарыхый жери катары эсептешет, деди Путин. Өлкө башчысы поляктар, белорустардын дагы жерине көз артып келерин кошумчалады. Булак Назар Ньюс кежи. Бишкек Ошуна жолунун Чычкан капчыгайында жол кырсыгы катталды. Бул тууралуу маалыматты бүгүн 22 июлда жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан тастыкташты. Маалым болгондой, бүгүн 22 июлда болжол менен саат 6:30 чамасында Бишкек Ошуна жолунун Чычкан капчыгайында унаа ташыган тралдын катышуусунда жол кырсыгы катталды. Алдын ала маалыматтар боюнча айдоочу уктап кеткендиги айтылууда. Жана жол кырсыгынын натыйжасында көз жумгандар бар экендиги айтылууда. Учурда жол кырсыгынын келип чыгуу себептери такталууда. Көөлөрдүн айтымында жол кырсыгынан 10 унаа жараксыз болуп, 2 адам көз жумган. Булак Супер кежи. Путин Батыш Белоруссияга агрессия кыла турган болсо, Россия бардык каражаттар менен жооп берет. Батыш Украинадан тышкары поляктарды, литвалыктарды жана бору урубагандардын баарын курмандык кылууну пландап жатат, деди Владимир Путин. Балтика өлкөлөрүнүн Польшанын жана Украинанын жаңы союзун түзүү пландары тууралуу кабарга жооп берип жатып. Бул Варшаванын НАТОнун калкалоосу астында коалиция түзүлүп, Украинадагы жаңжалга кирип, өзүнүн тарыхый жерлерин Батыш Украина менен Белоруссияны кайтарып алууну көздөйт деп ишенет Путин. Поляктар 1945 жылы Польша СССРдин жардамы аркасында гана кайра жанданганын, Иосиф Сталин аларга жерди бергенин унутуп коюшкан. Эгер Киев режими Варшавага бир нерсени берүүгө же сатууга даяр болсо, анда бул алардын иши, саткындардын табияты ошондой, деди РФ лидери. Бирок мындай ыкма Беларусь үчүн иштебейт деп эскертти Путин Батышка. Белоруссияга келсек, ал союздук мамлекеттин бир бөлүгү. Анда Белоруссияга каршы агрессияны баштоо Россия Федерациясына болгон агрессияны билдирет. Биз буга колубузда болгон бардык каражаттар менен жооп беребиз, деди мамлекет башчысы 21 июлда Орусиянын Коопсуздук кеңешинин туруктуу мүчөлөрү менен жолугушууда. Булак Назар Ньюс кежи. Транспорт министри Ноокат жолунун курулушу боюнча маалымат берди. Ноокаттын жолу эл аралык маанидеги жол. Министрликтин тарыхында биринчи жолу мамлекеттик ишкана республикалык бюджеттин каржылоосу менен куруп жатат. Бул тууралуу кечээ 21 июлда транспорт жана коммуникациялар министри Тилек Текебаев билдирди. Министрдин айтымында бул иштер президенттин колдоосу менен иш бекитилген пландын негизинде жүрүп жатат. Ноокаттын жолу 2016 жылдан бери убада бойдон калып башталбай келген. Аталган жол министрдин жана жогорку кызматтагы жетекчилердин көзөмөлүндө болот. Ноокаттын жолу жеке мага эле эмес, жаңыдан түптөлүп келе жаткан Кыргызавтожол мамлекеттик ишканасына дагы чоң сыноо. Жетекчилик талап кылган мөөнөттө бүтүрүүгө болгон аракетибизди жумшайбыз. Ошол эле учурда сапатына дагы абдан басым жасап, бардык талаптарды таксактоо тапшырмасын тиешелүү жетекчилерге берди. Мамлекет башчыбыздын колдоосу менен амбициялуу долбоорлорду баштадык. Буга чейин өлкө жолдорун көбүнчө чет эл көлүк жеке компаниялар куруп келсе, эми мамлекеттик ишкана куруп баштады. Мамлекеттик жана ата мекендик жеке компанияларга ишенбей жүрө берсек, жолдорду курууда таржыйба жок болуп, ошондой эле бул тармакка бөлүнгөн каражаттын көпчүлүгү сыртка чыгып кетмек, деди министр.
ишканага караштуу номер 2 жол курулуш башкармалыгынын Ош Баткен Разаков мамлекеттик маанидеги унаа жолунун 27 960 34+400 жана 40+350+46+910 чакырым аралыгында аткарган жумуштарынын тизмеси. Биринчи бөлүк боюнча 18 суу өткөрүүчү түтүк толугу менен коюлуп, 3 түтүктү орнотуу иштери ортолоп, калган 2 түтүктү коюу иштери жүрүп жатат. Долбоор боюнча жалпысынан 23 түтүк каралган. Ылдыйкы шагыл катмар 4360 чарчы метр бүткөрүлдү. Ортоңку шагыл катмар 4360 чарчы метр бүткөрүлдү. Үстүңкү шагыл катмар 2000 чарчы метр бүткөрүлдү. 30 даана жол куруу техникасы, айдоочулар, жумушчулар жана механизаторлор болуп, жалпы 70 жумушчу иштеп жатат. Экинчи бөлүк боюнча 12 түтүк толугу менен коюлуп, калганында иштер жүрүп жатат. План боюнча 27 түтүк каралган. Ылдыйкы шагыл катмар 3550 чарчы метр бүткөрүлдү. Ортоңку шагыл катмар 3550 чарчы метр бүткөрүлдү. Үстүңкү шагыл катмар 1600 чарчы метр бүткөрүлдү. Битум аралашмасын чачуу жолдун оң тарабында 1070 чарчы метр бүткөрүлдү. Асфальттын астыңкы катмарын төшөө жолдун оң тарабында 300 чарчы метр бүткөрүлдү. 40 жол куруу техникасы, айдоочулар, жумушчулар жана механизаторлор болуп, жалпы 80 киши иштеп жатат. Жалпысынан 150 жумушчу, 70 жол техникасы тартылган. Булак суперкежи. Бир катар мусулман өлкөлөрүндө Швецияга каршы нааразычылык акциялары өтөдү. 21 июлда Иран, Ирак, Ливандын баш калаларында Швецияда Курандын тебелешине каршы нааразычылык митингдерде миңдеген адам чыкты. 20 июль күнү Ирактын баш каласы Багдадта жүздөгөн адамдар Швециянын элчилигине кирип барып өрттөп жиберген. Ирак полициясы аларды суу чачып, электрошокерлерди колдонуу менен таркатууга аракет кылды. Толкундоонун тутанышына 20 июлда Стокгольмдо полициянын уруксаты менен өзүн атеист деп атаган ирактык жарандын Ирактын элчилигинин алдында Куранды тебелеп өрттөгөнгө аракет кылганы себеп болгон. Буга чейин 28 июнда мусулмандар Курман айт майрамын белгилеп жатканда 37 жаштагы ирактык качкын Салван Мамика Стокгольм шаарындагы мечиттин алдында Куран китебин тепкилеп өрттөгөн. Окуя тартылган видео интернетке тараган. Полиция акцияны кайтарып, коомдук тартипти көзөмөлдөп турган. Анда дагы Сауд Арабиясы, Ирак, Иран, Марокко жана башка мусулман өлкөлөрү окуяны айыптап, нааразычылык акцияларын өткөргөн. Булак Назар Ньюс кежи.